Bismillahirrahmanirrahim. Бүгүнкү турган сабагыбыз 17 махраждын ичинен 7-махраж менен таанышып өтмөкчүбүз. 7-махраж тилдин ортосу менен анын үстүндөгү таңдай. Жана бул махраждан жалпысынан 3 тыбыш чыгат. Алар болсо жим, шин жана я тыбыштары. Эми бул тыбыштар махраждан чыгып жаткан учурда ортосунда бир канча айырмачылыктар бар. Биринчи тыбыш жим тыбышы. Жим тыбышын айткан учурда тилдин ортосу үстүндөгү тандайга көтөрүлүп толугу менен тиет. Мисалы турган болсок, ажы. Экранды карай турган болсок, жим тыбышын айткан учурда азыр айткандай эле тилдин ортосу үстүндөгү тандайга толугу менен көтөрүлүп жатат жана толугу менен тип жатат. Мисалы ажы. Ал эми шин тыбышын айткан учурда тилдин ортосу үстүндөгү тандайдын көзү көтөрүлөт, бирок толугу менен тийбестен ортосунда бир канча аралык калат. Мисалы турган болсок, аш. Өзүңүздөр экранда көрүп тургандай, качан биз шин тыбыш айтып турган болсок, тилдин ортосу үстүндөгү тандайга көтөрүлөт, бирок азыр айткандай эле толугу менен тийбестен ортосунда бир канча аралыктар калат. Ал эми үчүнчү тыбыш болсо, бул я тыбышы. Я тыбышын айткан учурда тилдин ортосу үстүндөгү тандайдын көзү көтөрүлөт, бирок жогоруда айткандай эле толугу менен тийбестен ортосунда бир канча аралык калат. Бирок бул аралык болсо шин тыбышынын аралыгына караганда кичине көбүрөөк болот. Мисалы турган болсок, я. Эми я тыбышын айткан учурда тилдин ортосу албетте үстүндө тандайдын көзү көтөрүлүп жатат, бирок өзүңүздөр экранда көрүп тургандай эле толугу менен тийбестен ортосунда бир канча деңгээлде аралык калып жатат. Жана бул аралык болсо шин тыбыштын аралыгына караганда кичине көбүрөөк болуп эсептелет. Анда эмесе бул тыбыштардын махражын берген соң, эми бул тыбыштарды дагы өз махражынан туура чыгаруу үчүн бир канча деңгээлде айтып машыга турган болсок. Ажы, жа, жи, жу, аш, ша, ши, шу, ай, я, и, ю. Эми бул тыбыштар сөз ичинде сүкүндүү болуп келген абалда мисал бере турган болсок, алам яжал لإيلاف قريش أرأيت. Эми бул тыбыштар сөз ичинде аракеттүү болгон абалда мисал бере турган болсок, إذا جاء من شر الذي يوسوس. Эми бул тыбыштарды айтып машыккан соң, сабактан сырткары убакыттарда дагы бош учурларда тыбыштарды айтып машыгууңуздарды сунуш кылабыз. Эми бул тыбыштарды айтып жаткан учурда эл арасында көп кездешкен бир канча каталар бар. Ал каталарды билип отурган болсок, ал каталардан сактануу иретинде. Биринчиси, жим тыбышын айтып жаткан учурда айрым учурларда ажы деп айтылбаса, балким аж деп айтылат. Мисалы, минаш-шайтонир-ражим деп окулат. Экинчи ката, жим тыбышын айткан учурда жим тыбышы дагы эмес, же болбосо д тыбыш дагы эмес, балким эки тыбыштын ортосунда болгон бир тыбыш деп пайда кылып айтат. Мисалы турган болсок, минаш-шайтонир-ражим деп окулат. Бул эки окулуш тең тажвид алымдардын көз карашына ката болуп эсептелет. Ал эми жим тыбышынын туура айтылышы жана араб тилиндеги нукура таза болгон жим тыбышы бул бүгүнкү сабагыбызда өткөндөй эле ажы минаш-шайтонир-ражим деп ушундай негизде айтылат. Экинчиси шин тыбышы. Көпчүлүк учурда шин тыбышында кездешкен көп каталардан бири бул шин тыбышынын тафаши деген сыфатында. Тафаши деген сөздүн мааниси жайылуу. Тактап айтканда, шин тыбышын айткан учурда шин тыбышы жайылып, толугу менен чыгат. Мисалы турган болсок, аш деп айтылбаса, балким аш деп айтылат. Кээ бир учурларда лииляфи Quraysh деп шин тыбышы толук чыкпай калат. Ошондуктан шин тыбышын айтып жаткан учурда шин тыбышынын тафаши сыфатынан көңүл буруп лииляфи Quraysh деп толугу менен туура негизде чыгаруу зарыл. Үчүнчүсү я тыбышы. Я тыбышы бул махраждан болуусу үчүн аракеттүү же болбосо харфлин, тактап айтканда өзү сүкүндүү болуп, андан мурдагы таманынын аракеттүү болуусу шарт кылынат. Эгерде я тыбышы сүкүндүү болуп харфмат боло турган болсо, анда бул учурда я тыбыштын махражы жауф, тактап айтканда ооз жана алкым күңдөй болуп калат. Мына ушинтип бүгүнкү биздин тажвид тууралуу сабагыбызда өз соңуна келип жетти. Жана бул сабагыбызда биз
O 7 махраждын ичинен 7-чи махраж жана бул махраждан чыккан жим, шин жана я табыштары туурасында өттүк. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин.